ошол аралаш жайгашкандыктан бизде азыркы сунушубуз ошол жерлерди алмаштыруу маселесин айтсакпы деп атабыз да. Бизде азыр жерлерди алмаштырганга дагы эмелер бар, сунуштар бар. Кайсы жерди кайсы жерге алмаштырсак, кайсы жерге туура келет, ошолор боюнча биздин өкмөт башчылары карап чыгып өздөрү алмаштырып, эки элдин жашоо шартын ошол определенный бир границаны бөлүп туруп эме кылбаса, бул аралаш жашаган элде сөзсүз түрдө чырча көрөт экен. Кичинекей жерлерибиз көп. Тажиктердин мисалы бизде Майский деген жерлер бар. Бизде Арык, Насты деген жерлер калып калган тажиктердин эмесинде. Ал жактан кыргыздар көчүп чыгып кетишти, бирок кыргыздын жери ошол жерде калып калган анклавдар. Бирок алар картада көрүлгөн эмес, ошол жерлер көп аябай. Ошол жерлерди алмаштырып, элдин эмесини конкретный бир эме коюш, бөлүш керек да бул территория. Азыр делимитация, демаркация иштери бүтпөйт. Себеби дегенде эл аябай аралаш жайгашкандыктан эч качан ал жерге делимитация, демаркация кылыш кыйын да. Ошондуктан биз негизи сунушубуз ошол алмаштырууларга чейин барыш керек деп өкмөттөн суранарыбыз. Бир чечимдүү кадамдарды колдонушуп, керек болсо ошол бир жерден элин экинчи жерге чейин көчүргөнгө чейин барып, ошол такташ керек болот границаларды. Ансыз бизде дайыма ушундай уруштар чыга берет, мындай эмелерден биз арылышыбыз абдан кыйын да.